Акылбек Жапаров Америка-Кыргыз ишкерлер кеңешинин мүчөлөрү менен жолугушту. Төрага парламенттик фракциялардын жана депутаттык топтордун лидерлери менен жыйын өткөрдү. Азимбек Бекназаров 2 айга камакка алынды. Айбек Молдогазиев АКШдан келген бизнес делегация менен жолукту. Кыргызстандын тим башчысы Кореянын премьер-министри менен жолукту. Кыргызстанда базар ээлери 4 айда ижарадан 1 миллиард сомдон ашык киреше тапты. Дүйнө жүзүндө WhatsApp тиркемеси иштебей жатат. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Америка-Кыргыз ишкерлер кеңешинин мүчөлөрүн кабыл алды. Жолугушуунун жүрүшүндө Кыргызстан менен Америка Кошмо Штаттарынын ортосундагы соода диалогун мындан ары чыңдоо боюнча чаралар талкууланды. Министрлер кабинетинин төрагасы белгилегендей, үстүбүздө жылдын апрель айында АКШга жумушчу сапарынын жүрүшүндө америкалык бизнес өкүлдөрүнө Кыргызстанга таанышуу сапары менен келүүнү сунуштаган. Өз кезегинде Америка-Кыргыз ишкерлер кеңешинин өкүлдөрү уюмду түзүүнүн негизги максаты эки өлкөнүн ортосундагы ишкер мамилелерди өнүктүрүү болуп саналат деп белгилешти. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев парламенттик фракциялардын жаңы депутаттык топтордун лидерлери менен жыйын өткөрдү. Жыйында мыйзам чыгаруу органдарынын ыйгарым укуктарын ишке ашырууда парламенттик фракциялардын ролу маанилүү экенин белгилеп, анын ичинен катачылыктардын ишин илгерилетүү маселеси айтылды. Ошондой эле фракциялардын жана депутаттык топтордун катачылыктарын ишин да күчтөндүрүү зарылчылыгына токтолду. Кыргызстандын Малайзиядагы мурдагы элчиси Азимбек Бекназаров 2 айга камакка алынды. Кылмыш жаза кодексинин 36 жана 278 беренесинин 1 бөлүгү менен айыпталып жаткан Азимбек Бекназаровго карата бөгөт коюу чарасы катары камакка алуу түрү тергөө мөөнөтүнө, башкача айтканда 23 декабрга чейин тандалды. Ал Юстиция министрлигине караштуу жазаларды аткаруу кызматынын номер 21 мекемесине камакка алынды. Кечээ 24 октябрда Тышкы иштер министринин орун басары Айбек Молдогазиев Америка-Кыргызстан ишкерлер кеңешинин төрагасы Филипп де Леон баштаган АКШдан келген бизнес делегация менен жолугушту. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар соода-экономикалык жана инвестициялык чөйрөлөрдө өз ара кызматташуунун артыкчылыктуу маселелерин талкуулашты. Ошондой эле Кыргызстанда инвестиция тартуу жана өндүрүштү кеңейтүү маселелерине токтолушту. Тараптар талкууланган маселелер боюнча өз ара аракеттөнүүнү улантууну макулдашты. Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Кореянын премьер-министри Хан Док-су менен жолугушту. Тимдин басма сөз кызматынан кабарлашкандай, тараптардын жолугушуусу Кулубаевдин Кореяга болгон расмий сапарынын алкагында Сеул шаарында өткөн. Корея өкмөтү тарабынан 2021 жылы Кыргызстанды өнүктүрүүгө расмий жардам алуу үчүн артыкчылыктуу өлкөлөрдүн тизмесине киргизүүнү эске алуу менен мамлекеттик башкаруу, айыл чарба, санариптештирүү, саламаттыкты сактоо жана аймактарды өнүктүрүү жаатындагы гранттык жана техникалык долбоорлорду ишке ашыруу жана жылдыруу маселелери талкууланды. Эки тараптуу мамилелерди жаңы саптык деңгээлге чыгаруу үчүн тараптар жогорку жана эң жогорку деңгээлдердеги өз ара сапарларды уюштуруунун маанилүүлүгүн белгиледи. Үстүбүздө жылдын 3-кварталында Кыргызстандын базар ээлери соода жайларын ижарага берүүдөн 1 миллиард 120 миллион 166 миң сом киреше табышты. Маалыматка ылайык, бул мезгил аралыгында республика боюнча 335 базар болсо, аларда соода жүргүзүү үчүн 78.832 пункт бөлүнгөн. Бирок анын 70.602си сатуучулар тарабынан ижарага алынган. Базарларда соода кылгандардын көбү 57.063 соода аянтын ижарага алган жеке ишкерлер. Республика боюнча бир жерди ижарага алуунун орточо баасы суткасына 117 сомду түздү. Дүйнө жүзүндө WhatsApp тиркемеси иштебей жатат. РБК сайт жазып чыккандай, бүгүн 25 сентябрда саат 10:00 чамасында сервистин иштөөсүндөгү көйгөйлөр туурасында маалыматтар тарай баштаган. Саат 10:16да 1600 миңден ашык билдирүү түшкөн. WhatsApp тиркемесинин колдонуучулары тарды жиберүүдө көйгөйлөр болуп жаткандыгына даттанууда. Көйгөй бир гана мобилдик тиркемеде эмес, веб версиясында байкалууда.